Чүй облусунун тургуну Таштанбек Казакбаев Чаткал районунда жайгашкан Чаарат ЗАФ алтын кенинде бургулоочу болуп көп жылдан бери иштеп келет. Ал тоонун башында 1 ай иштеп 15 күн үйүндө эс алат. Айлык акысы канааттандырарлык экенин айтып, күнүнө 12 саат иштерин билдирди. Бул жерде көп жылдан бери иштейбиз. Ошо сезонда жай кызым. Кышында жумуш токтойт, сууга байланыштуу, суу тоңгондо. 7:30-да башталат, 7:30-да башталат. Кечки 7:30-га чейин 12 сааттан. Айлык эми жакшы эле, айтылбайт, жакшы эле. Жетет. Кыргызстанда ушу бровой компаниялардын почти баарында эле иштеп чыктым. Ушул күндөрү Чаарат ЗАФ алтын кенинде чалгындоо жумуштары кызуу жүрүп жатат. Жакынкы аралыкта бул кенде чалгындоо иштери аягына чыгаарын башкы геолог Снаргапис Жооданбеков билдирди. Анын айтымында чалгындоо 7 километрдин ортосунда жүрүп жатат. Мында жумушту 8 станок аткарууда. Мунун максаты, бурениянын максаты биз бул жерден алтындын кайсы канча тереңдикте жатканын и канча мощности канча экенин билиш максаты ошол. Муну буртетип бүткөндөн кийин Кара Балтага лабораторияга жөнөтөбүз. Ал жактан алтындын санын билебиз, канча грамм на тонну. Бүгүнкү күндө ушундай чалгындоо жумуштары жүрүп жатат. Азыркы күндө 8 станок иштеп жатат. Бул жерде Чааратта общий месторождение боюнча бүгүнкү күндөгү запасыбыз 100 тоннанын тегереги. Бул чалгындоо жумуштарынын натыйжасында анан дагы прирост запас кылабыз. Азыркы тапта Чаарат ЗАФ алтын кенинде болжолдуу алтындын кору 100 тоннанын тегерегинде бар. Чалгындоо жумуштарынын натыйжасында алтындын кору көбөйүшү мүмкүн. Бул жумуштар 2007 жылдан бери аткарылып келүүдө. Алдыда бургурлоо иши аягына чыгып, алтынды өндүрүүчү завод курулаарын Жооданбеков кошумчалады. Алтын тоо кен өнөр жайындагы негизги пайдалуу казып алуучу кен болуп эсептелет. Мамлекет тарабынан алтын казууга жана өндүрүүгө ондогон лицензиялар берилген. Бул стратегиялык тармак болуп эсептелишин геологдор белгилешет. Ошон үчүн тоо кен тармагына мамлекет көбүрөөк көңүл буруу керектигин кен казуу боюнча эксперт Кубан Ашыркулов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда тоо кен тармагынын өнүгүп кетүүсүнө тоскоолдуктар бар. Буга биринчиден саясий туруктуулук керек. Биринчиден бул стабилдүүлүк керек, саясий да стабилдүүлүк, анткени саясий стабилдүүлүк жок болсо, баягы кандайдыр орчундуу кырдаал келип калса, экономикалык жалпы ири экономикалык долбоорлорго сөзсүз терс таасирин берет дагы. Анан дагы баягы биздин кандайдыр десем жанагы салык, фискалдык саясийбиз дагы туруктуу эмес. Жылдан жылдарга баягы тариф салык тарифтери же жана төлөмдөрү өзгөртүлөт, көбөйтүлөт деген маселелер көтөрүлө берет. Ал эми бул тоо кен тармагы бул узак мөөнөттүк, мурдатан бери пландаштырылып, мунун экономикалык негизделгенден кийин анан гана башталат дагы. Анан эми кандайдыр ошол экономикалык параметрлер өзгөрүп баштагандан кийин сөзсүз проект дагы өзгөрөт. Тоо кен тармагындагы табигый артыкчылыгыбызды толук кандуу пайдалануу керек. Бул тармак кичи шаарлардын, айылдардын өнүгүүсүнө, жерлерде жумуш орундарын көбөйтүүгө багытталышы керек. Буга чейин өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков да тоо кен тармагындагы артыкчылыктарды толук кандуу пайдалануу керектигин билдирген. Тоо кен чөйрөсүн өнүктүрүүгө тоскоол болуп жаткан көрүнүштөрдү жоюу зарылдыгын парламенттеги кайрылуусунда да белгилеп кеткен. ЖИА бизнес ассоциациясынын төрагасы, тоо кен тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Темирбек Ажыкулов өлкөнүн ички дүң продукциясын кумтур кени жок элестетүү мүмкүн эмес дейт. Ошондуктан башка да алтын кендерди ишке киргизүү экономикага чоң салым кошоорун айтты. Бүгүнкү күндө биз конок болуп аткан азыркы Чаарат компаниясы айтып өткөндө азыр чалгындоо жумуштарына эле 300дөн ашык жумуштуулар иштейт деп, анын жарымы жергиликтүү калк деп. Ошондуктан ойлойм, региондорду өнүктүрүү багытында дагы тоо кен компанияларынын болуусу аябай маанилүү. Терс жактан албетте, терс жактан экологиялык жактан дагы карап кетчү болсок, экологиялык жактардан зыяндары дагы болот. Бул болгон нерсе, турган нерсе экен, бирок ошого ылайык мыйзамда жазылган. Экологияга минималдуу түрдө зыян келтирип, ошол эле учурда жумуштар бүткөндөн кийин рекультивацияларды кылып, кайра ордуна толуктап тургузуу жаатындачы.
Кошумчалай кетсек, Чаарат алтын кени негизинен Лондондо катталган Чаарат Gold компаниясына тиешелүү. Аны Кыргызстандагы ишмердигин Чаарат Зав деген аталыштагы ишкана алып барат. Маалымат боюнча Чаарат Gold жакынкы жылдары Борбор Азиядагы чоң кендерди алып, алтын өндүрүүнү максат кылууда. Аталган ишкананын карамагында Чаарат алтын кенинде болжол менен алганда 100 тоннадан ашык алтындын кору бар экени айтылып келет. Компания үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында алтын иштетүүчү фабриканын курулушу башталат деп ишендирди. Ана Рахматалиева, Марал радиосу.